Саламатсыздарбы? Бул Голубой Соколь санаториясынан 5-корпустан. Бул жерде таптакыр эле шарты жок экен отдыхающийлерге. Ар бир отдыхающий өзү комнатасынын минустарын баарын эле өзү чуркап жүрүп эле отдыхать эткенге келип, суткасына 1500 сомдон төлөп коюп эле ушундай кийим карчтардын баарын эле сантехник издеп заявка берип эле жүрөбүз. Мынакей бул комнатада моминтип ракайынан түбүнөн суу агат экен. Күндө тряпка сыгып, күндө туалеттин полдорун өзүбүз жууп атабыз моминтип. Душу дагы иштебейт. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй башында тетиреки ак знак менен турган илгичи душту илип койгон жери сынык экен. Келип түшүп алгандан кийин анан көрдүк да сынык экен. Аны да заявка берип атып, тигинтип илгич тактыртып заявка берип атып өзүбүз илдиртип койдук бул жерин. Андан кийин күндө минтип продолжать этип, күндө тряпка сыгып, полун жууп атабыз өзүбүз. Бүгүн айтып заявка бергенден кийин дежурныйга, администрациясына дагы айтып, ушинтип чуркап жүрөбүз. Пляжга барбай эле убактыбыздын баарын кетирип, моминтип өзүбүздүн алтындай убактыбызды кетирип жүрөбүз, достор. Мынакей ракайнасынын астынан суу агат экен деп кетти сантехник байке келип. Мынакей дагы эле күндөгүдөй эле көрүнүш. Кечээ уборщица кыздардын кайра арттарынан чуркап атып тряпкаларын сыктыртып койдум эле. Уборкада жасашпайт экен, добросовестно иштешпейт экен, кайдыгер экен. Мынакей мусорлардын баары толгон, моминтип. Мусорлардын баары толгон. Күнүнкүсүн күндө таза жасаш керек да. Тем более азыр пандемия учуру болуп атат. Отдыхающийлерге да ден соолук керек. Ошо ден соолук үчүн келип атышат отдыхающийлер. Эс алабыз деп суткасына кымбат акчаларды төлөп коюп. Жашы келип атат, карысы келип атат. Коляска сүйрөп келип атышат, колясочник инвалидтерден бери келип атат. Алар кантип жуйт? Биз кой 6 саныбыз амандар жууп атабыз минтип. Мынакей күндө агат, күндө кайра кургатса кайра агат. Кайра кургатса кайра агат. Мынакей телевизорлары дагы сүртүлбөйт, эч кандай уборка жасалбайт. На уровне тумбочкалардын чаңдары, телевизорлордун чаңдары он эли боюнча эле турат. Мынакей коомчулукка билдирип коелу дедик. Бүгүн администрациясынын замы менен келип сүйлөштүк, айтып түшүндүрүп бердик. Анан эми тряпкалары жок деп капкара тряпкаларын келген күнү ыргытканбыз. Кайра өзүбүздүн чашкаларыбызды ороп, посудаларыбызды ороп келген тряпкаларды коюп койсок, аны да ыргытыптыр. Өздөрү бербеген аз келгенсип, свежий кылып жакшы уборка жасап бербегендер аз келгенсип. Баары эле сынык, баары эле эски, посудалар да эски, чыныылары кетилген. Биз эми аларды айткан жокпуз, жаңы посуда берип койгула, жаңы сервис берип койгула деп. Главный чай куюлуп ичип атсак болду, тамак төгүлбөй жеп атсак болду дедик. Бирок эми санузел чересчур да мынчалык болбош керек да. Отдыхающийлер келгенге чейин баары оңдолуп, баары на уровне болуп, жакшынакай коюлуп калыш керек эле. Акча төлөп келип аткандан кийин эс алганда гана, ден соолуктун артынан түшкөндө гана билиш керек эле эс алуучулар. Тилекке каршы андай болбой жатат. Ошого чара көрүп, туура түшүнүп, мындан аркысында оңдогонго көмөктөшүп бериңиздер. Бул арызданган үчүн эмес, кошуналардын атынан, жалпы ушул эс алуучулардын атынан. Алар дагы айтып атышат, мусорный мешочекти гана, мууреке мешочигин гана алмаштырып коет экен. Тиги сыртында салафанын гана вид кылып, показуха кылып, алмашылган турбайбы, уборка жасалган турбайбы деп. Нормально эки көзү көргөн киши кайсы комната уборка жасалганы, жасалбаганы экөөнүн айырмасы бар да. Биз да көпчүлүк менен эл болуп иштеп жүргөнбүз да. Уборка жасалган жер, помещение совсем башка болот. Хлорамин жытанып жакшынакай болуп турат. Биз ал хлораминди деле требовать этип аткан жокпуз. Обычный таза суу менен эле жакшынакай кылып эле кургак кылып, уламкысын улам эле жасап берип койсо. Биз бул эски оокаттары жөнүндө деги эле кеп сөз салган жокпуз. Эшиктеринин баары эле сынык, муну бир тепсе эле ачылып кетет. Мынакей эшиктери эпески, эч кандай жаңырылган деле эчтеке жок. Столовыйна барсак, завтракта деле, обедте деле бир эле ложка коюп коет, ужинде деле бир кичинекей кашык 4 кишиге талашып, алмак-салмак очерет менен аралаштырабыз, бир чайдан чыккан темир кашыкты. Мынакей ушундай көрүнүш. Достор, замандаштар, өзүңүздөрдүн да оюңуздарды айтып коюңуздар. Бул бирөөнүн артынан жамандык издегендик эмес. Бул болгон
фактически көрүнүш. Ушуга көмөктөшүп чара колдонуп өзүңүздөрдүн дагы сын пикириңиздерди айтып коюңуздар. Кошуна кулоңдор дагы ушуну эле айтып атат. Алар да өз мненияларын айтышат. Кошуналарыман деле, жолуккан тааныштарыман деле, столовойдо чогуу турган эже байкелерден деле ушундай сөздөрдү угуп атабыз. Алар да өз ойлорун өздөрүнүн комнатасын көрсөтүп берип коюшсун.